Айтбек Төлөнбаев, Қаным кемпір. Әңгіме. Қамбар кемпірінен 66-сында ажырады. Анысы деле орып төшекте көп жатпады. Ел қатары кейден науқастап қалған болбысы. Бір күні ертеменен тұрып сыртқа шығып келген, малдарына от салғаны шыққан чалына чай бермекке қымынып, дастархан салып атқан жерінде жығылып, ал қайра кіргече аманатын егесіне тапшырып қойыптыр. Айғайлап қоңшы қолыңды шақырған Қамбар ейлап қана қала берді. Уғдайдың барар жері тегірмен дейді. Кемден өге ұстын болыптыр. Ошынсы да кемпірінен кейін көрер күнін ойлаған чал өзінен мұрда жуай өлгеніне чындап қайғырды. Чал болып дегенділі мүмкін тур еместір. Қамбар али да бақуат, егіндегі қысқа сақалына ем ғана ағаралады. Абироқ бой жетіп қалған айылдың балдары ава деп баштаған соң чал болғаның оша. Тәжияға келген кешілер жуот қотмыш болып қайрат айтқан менен байқұштың авалын, арманын кем білмекілі. Ошылардың арасынан бір алысырақ ежесі чындап қайғырып кетті. Шорың бар екен да, шорың бар екен, емі қайсы көйді қалар екенсің байқұшым, десе Қамбаран сайын өңгіре ойлап. Улуулары қыздар бары өз ордын тап кеткен. Еркектен екеуі. Улуысы Жаңыбай айылдың баш жағындағы жаңы түшкен көшеде жашайды. Жер іштетіп азғынтай малменен уара. Ешіне бекем, тірілеген башқаға зарықпастан жақшы жүргізеді. Кечүүсү Зарылбек Бишкекте қанша жылдан бері. Базарда сода қылып, айылмен иши жоқ киши болды. Апасы өлгенде 40-ына чейин жүрген, ертес күні кетті артын қарабай. Аға Қамбар теріккенділі жоқ. Ұзақ жүргенде міне, кемпірін қайра тірілтіп бермек біле. Өз тіріліге бала чақасы менен уара болып қалған қыздары да апасының 40 өтөр менен үйлеріне тарқаған. Жаңыбай ғана қалды қайғыва шатасының жанында. Құдай жалғап келіні түзік, қауағым қашым дөбестен көн алыс келіп кер қоғын жуып тамағын бішіріп кетеді. Жазын еле ұрып, күнді жылай баштаған айылда мұндай кезде ар бір саат қымбат. Сен үйіңе бара береме, деді Жаңыбайға. Барып дейқаншылығыңа әрекет қыл. Көнді бір мал балдардың бірін жөнетіп тұр. Елім не дейді ата? Жалғыз таштап қойды атасын дейді қой, деп қыңырылды олы. Қамбардың жауабы белем болчаға. Ел қазаныңа аш салып бермек біле. Тірлікті қылдырата беру әбзел. Алғач қиналды Қамбар. Ансыз да қарылыққа алдырып, жылулық қача баштаған денесі үшіді жалғыз жатып. Кейде үй ішінде кемпірінен көбіренген үні ұғылғансып, жандана түшет бір қор. Шалбайы суыт қайра өлгенін естегенде. Күн өткен сайын бетінің қызарған оты өчіп өңі бозыра берді. Чоң қызы Салима қоңшы айылдылы тұрады. Башқаларға қарағанда көбірек қауыралады. Bir günü gelip kaytarında göçü oyunda çoğun apalarının biri uçuradı. Amandaşıp bir topqa bojraşıp durup kalıştı. Atam şapayıp kalıptır, dedi Salima amandaşkandan soň. Horup kolbağa ele dep kıjalat bolup kaldım. Kuday saktasın oradan. Çalgızdıkta. Жаңыбайдын уулдары көнбөйтчү. Жашынан бирөөсүн багып албаган өздөрү да кызык. Кызыма. Кейіп алды көпті көрген кемпір. Он уылың болғыча, осырақ чалың болсачы деген кеп бар. Анысың арындай атаңдың көзіне 20 небересі қашында тұрса да көрінбейді. Мөңтіріп, тақыр қарып қалса да бір жөнілі. Хаваңдан 15 жаш кечүү, аға салыштырмалу әлі жаш емес пе? Қорын амысты четке жейіштіріп тұрып, есту башту бір ұрғачыға баш қоштырып қойған оңғы, қандай дейсің? Мына жарым жыл уақыт өтті. Ысық жылығын жасап, маңдайында отырмақ. Жаңыбайдың да өз тірлігі бар. Келін қачанғыға чейін кірін жуып үйін тазалап береді. Өткенде ағада айтқам. Жүре бербей атаңа қатын алып бер. Ошо сенің милдетің деп. Саға айт албағанға тартынып. Албетте, ор мұнда ішке барыш. Хабироқ тирүү адамға уал емес пе? Сөз таппай мыңқылдап, демите сөйлеген чоң апасына жақшы жооп бербей кеткен ошондо Салима. Өксі ыйлады үйіне барып. Апасы жашаған үйді башқа аял жашашын қалабады.
Жақын деле күйөөсү айткан эле ушул сөздү. Атамды үйлөндүрүп коюш керек. Карыган киши түндө таап айнып калышы мүмкүн. Жаман айтпай жакшы жок дегендей, эгер бир нерсе болсо, анык балеге кыласыңар. Эртели кеч бүтө турган иш болгондон кийин созгондон не пайда? Деп. Эртеси күнү шашылыш түрдө сиңдилерин топтоду. Чоң апасынын сөзүн баарына төкпөй чачпай айтып берди. Бир сыйра бышакта ыйлап отуруп калышты ойлонуп. Бир жактан апасынын элесин кыя албай, бир тараптан атасынын абалы жүрөктөрүн өйдү. Акыры жапа тырмак жакшыраак аял издемекке токтолушту. Жаңыбай менен Сарылга тапкандан кийин айтабыз, деди Салима. Аларга эркектерге баары бир, укса кайра сүйүнөр. Жаңыбай да эже карындаштарына айтпай өзү кемпир издеп баштаган. Атасынын теңтуштары, өзүнүн достору, жашы улуураак туугандары жана коңшулары кулагын жеди. Эй, өзүң 2 күн катары менен аялың жок түнөп көрчү, деген бирде Асилбек аяштасы. Тагдыр экен, эмесе эч кимдин башына салбасын мындай күндө. Эстүү жигитсиң, бизди айттырбай эле бир жаңсыл кылбайсыңбы? Чыгымдан качсаң биз берели. Атаңдын өзүнүн мал деле жетет бул ишти бүтүргөнү. Андан бир күнү өзү жалгыз тоңкой өлүп калса, эй, эл журтка шерменде болосуң. Жанга ишенич жок, Кудайдын аманаты. Келинчеги Жазгүл көптөн бери тааныштарына суроо сопкут салып жүргөн эле Сузактын Кара дарыясына тийген эжеси айылдап келип, ханым жөнүндө айтып кеткен. Рас сабап келет Кудага. Мени айтты дейсиң го? 55-тен өтүп калган. Башы оор, токтоо келин. Ай, кайнагабызга тийген эле абысынын каза болгондон кийин. Кайнагам да кетти. Ошо өлгөн катынынын аркасынан балдары батырбай атат эми. Өзү кайердеги экенин деле жакшы билбейм. Көк жаңгак жакта туугандары бар дейт, бирок катташкан деле жакыны жоктой. Дагы бирөө билип кетелекти ап келип алгыла. 40 өткөндөн кийин кайнагамдын мурунку аялынын балдары аны ашык отургузбайт. Ханым тууралуу күйөөсүнө ошол күнү эле айтты. Жаңыбай кешинде Асилбек аяш атасына барды. Кайнэжеси айткан кепти жеткирди. Экөө акылдашып ошол келиндин күйөөсүнүн 40 шылтуулап барганда тааныштырууга токтолушту. Болжогон күн келип Кара дарыяга батага барышты. Өлгөн кишинин 40 өтүп, келген конуктор узагандан соң канымды Жазгүлдүн эжесинин үйүнө чакырышты. Жашыра турган сөз болбогондон соң баары эле чогуу кирген. Көп күттүрбөй алардын артынан каным келди. Эшикти ачып, отургандардын баарын бир сыйра чочулуу менен карап алды. Назгүлдүн жогорусуна өтүп тизе бүктү. Бир азга бөлмө ичин жымжырттык эледи. Камбар бирдемедегиче үлгүртпөй, досу оозунуп сөз баштады. Эми тагдыр экен, сабыр кылгыла. Жан бар жерде өлүм бар дейт илгертен. Ушундай экен да жашооң түшкөр. Каным унчукпай башын ийкеп койду. Досум болот, деп Асилбек жанындагы камбарды карай сөзүн улады. 8 ай мурда аяшыбыз каза болуп, бул да жалгыздык азабын тартып жүрөт. Назгүл кудагыйдан дайныңарды угуп келип калдык. Досум да жалгыз болбой, колум тосунан түтүн булап калса жакшы иш болмок. Тирүү киши жашоону улантмак лазым го. Кандай дейсиз? Жашырганда эмне? Назгүл кабарыңарды айткан. Тууган балам болбогондон кийин берде өзүм деле узак тура алмак эмесмин, деген келин камбарды уурдана тиктеп койду. Бул киши деле жакшы инсандай көрүнөт. Макул дебеске аргам канча. 2 кызым бар, турмушка чыккан экөө тең. Алып кетебиз дегенине көнбөдүм. Өздөрү кайнаталарынын үйүндө отурса, мени каягына батырсын. Сөзүн бышыктап уурду менен сүйлөгөн ажарлуу келин экен. Көзүнүн тегереги мөөнөтүнөн мурда эле тордолуп, өңү керс сары тартып турат. Камбаран акыркы күндөрдүн оор жөгө, ага болуп аткан терс мамилелердин эле таасири деп ойлоду. Жалгыздыктан жадаган жаны алдындагы келинди дароо эле алып кеткиси келди. Жаңыбайдан айбыкты. Кетери менен башка бирөө ала качып кетчүдөй кооптонду. Араса тойдо калып жүдөдү. Сиздер дагы бир сыйра кыз кыркын менен кебиңерди бышыктап алыңыздар, деди каным акырында. Барганымдан кийин менин айымдан бала чака менен ыйкы-тыйкы болбогон жакшы.
Орunu жашырсаң өлім ашкере. Мен тибөгөй балдарым кысмак калбаса, дароо эле макул деп айтылам силерге. Жок дегенде жылдыгына чейин отурмакмын. Эми 2-3 күн батырып турар атасынын урбатына. Ошону айтып чыгып кетти сыртка. Бир аз отуруп жаңыбайлар да үйүн көздөй жол алышты. Жол ката ар бириси өз ою менен алышып келди. Жазгүл ичинен сүйүнүп келе жатты кайнатасына, шерик табылганына. Анын кийимдерин жуугандан же тамак ашын бергенден кыйналган жок. Жаш бала эмес, кийгенин деле бейчеки кирдетпейт. Эки маал өзлөрүнө жасаган оокаттан бир чыныга салып жеткиртип турат. Үңкү отуруп үнсүз тамак жеген кайнатасын карап ичи ачышат. Карсылдаган кишинин күн өткөн сайын сөзү азайып, баңдай терисинин тырышы көбөйгөнүнө кыжаалат. Кудайым насип кылып, көргөн келин үйүнө келип калса, сонун болот эле да. Жаңыбай болсо эмнегедир тырчый түшкөн. Ага жанында отуруп келе жаткан атасынын жүзүндөгү кубаныч себепчи болду окшойт. Досуна Жаңыбай менен Зарылбектин жашындагы кылыктарын айтып, маанайы ачыла түшкөн камбар анын түнөрү түшкөн кабагын байкабады. Дүңкүйгөн уулуда айтылган сөзүнүн кулагына сыртынан кетирип, барар баргыча атасына тыңгылыктуу жооп бербеди. Жаш баладай сүйүнүп алды го атам. Ачууланып алган Жаңыбай келинчегине кайрылды үйүнө киргенден соң. Тобу, карып калган кичине тартынышты да билбейт жалжаңдап. Көрөсүң азыр эле сүйүнчүлөп жетип барат калган досторуна. Жазгүл пальтосун кийим илгичке кийип жаткан. Жактырбай карап койду күйөөсүн. Бир нерсе көтөрүп келдиби дегенсип үмүттүү тиктеген кенже балдарына себеттеги таттуулардан колдоруна карматты. Койчей болбогон сөздү, деди чогу кызарып көрүнүп турган мешке көмүр салып атып. Кеним өлгөндөн бери 9 ай өттү. Килейген үйдө өзү жалгыз отурат, көздөрү жылдырап. Бала сак болмуш этип, азаматты бербей койдук башында. Жанында азыр караан болуп жүрмөк. Сүйүнбөй анан не кылсын? Сен да атамдын актоочусу болуп жинге тийдиң да. Кирин жууп, тамагын бериштен кутулганыңа өзүң деле кубанып тургандырсың. Эсиңдеби? Айнуска 6 айлык болуп калганда таарыны бүйгө кеткеним. Кетсең кете бер, мине көп, ери жок кыз көп, тандап туруп алам дегенсиң. Бир жума өтпөй жетип барган элең го. Анда үйүң толуп бир тууган карындаштарың, иниң бар эле. Атаң менен апаң кашың деле. Байкуш чал 9 айдан бери жалгыз отурат. Атамдын кир когун жууганды, тамагын айтпагын. Мага ал эч кандай кыйынчылык туудурбайт. Акыры бир күн үйлөнө турган кишини жөндөн жөн эле кыйнап не кереги бар? Сөз таппаган эри телевизорду жандырып, тиктеген бойдон отуруп калды. Жазгүл да унчукпады. Эртеси күнү эле Жаңыбай үйүнө эжелерин чакырды. Үйдөн алыс жүргөн Зарылга айтканда жок. Сооданын айлампасына батып алган жигитке бул кабардын кыпындай да зарылчылыгы жок болчу. Төшө ой жетип келген эжелери болгон кепти угушту. Эмне кылайын деп атасың эме? Деди Салима Жаңыбайдын баянын бүткөндөн соң. Эме эже, деп мукактанды Жаңыбай башын кашып. Боло турган ишти созбой эле бүтүрө берсекпи? Апамдын жылдыгы өткүчө деген менен үйдө жалгыз отурган кары кишиден чочуйт экенсиң. Түнү ооруп калат экен кээде. Балдар барса кайра жөнөтүп ийет. Же булар чоң атасы менен отургусу келбейт кашайып. Жылдык өткүчө чыдап турса болмок атам? Экинчи эжеси ыңырканды. Азыр эле убакыт калды го ага да. Айтып көрчү дагы бир жолу кое тур деп. Дагы бири колдоду аны. Ошону менен сөз көбөйдү. Жаңыбай да эки оттун ортосунда калып айласы кетти. Бир жактан атасынын жалгыздыгы элдин сөзү кыйнады. Бир жактан эжелеринин намыстанганы Раматылга басынын элеси ойлонтtu. Жазгүл кайнелеринин сейрек жемелерине өз ара талашына такыр аралашчу эмес, өзүн андайдан оолак кармап, чайын демдеп берип, тамагын бышырып жедиргенден башканы билбеди. Бирок ушу бүгүн сөз айткысы келди. Жакында эле кыз чыгарып кайнене болду өзү деле. Эми сүйлөгөнү акысы бар. Каяша эмес бу, болгону баятан бери кеп болуп аткан нерсеге өз пикирин билдирүү болчу. Атам эч кимге айткан жок үйлөнөм деп, деди бир азга өкүм сүргөн тынчтануудан пайдаланып. Өкеңизге Аяш атасы айтыптыр. Атаңды жалгыз калтырып койбой үйлөндүр. Акчаң жок болсо биз берели деп.
Ошол күнү үйгө Назгүл эжем келген эле. Биздин сөздү угуп калып айта калбайбы, алысыраак кайнагасынын өлгөнүн, анын экинчи аялын өгөй балдары батырбай атканын. Анан бата кылганы барымыш болуп көрүп келдик да. Атам эч нерсе дей элек. Үйлөнүү тууралуу унчукпай эле отурган. Болду, башка сөз айткан жок. Беркилер да бирдеме дебеди. Ой басып олтуруп калды барысы. Мейли, деп таарыныч менен үн катты Салима. Үйлөнгүсү келсе үйлөнсүн. Бечара апамдын арбагын сыйлап койсо болот эле. Атам анткен жок. Биз да өзүнө жараша кылабыз. Жылдык өткөндөн кийин үйгө кадам изи кылбайбыз. Жашай берсин жаңы катыны менен. Кайсы күнү алып кетишерин кабар кылып коюусун айтып эжелери үйлөрүнө таркап кетти. Жүрөгү сыгылган Жаңыбай кала берди. Төн бир убакка дейре ар нерсени ойлоп уктай албады. Камбардын кыздары билип эле турушкан бир күн келип үйлөнөөрүн. Атасы аларга кары көрүнгөн менен биротоло алы кеткен картаң чал эмес болчу. Кары кишиге эмне, үстү башы таза жана бөтөн карды ток болсо жетет деген сокур ойдон арыла албаган кыздар апасы жашаган үйдө башка аял жасашына, апасы туткан буюм тайымдарды башка аял кармашына караманча каршы эле. Жаңыбайдын жоорсунган аял деле эртең айтып чыгарып ышык. Кандай эле буюмдар менен үйүн кызгана деген эжелериң келип атаңды карабайбы, деп. Бир убакта Жаңыбайдын үй салып бөлүнүп чыгып, өздөрү тирлик жүргүзүүсүн талап кылышкан. Ошондо кудду ушу Салима айткан. Ата эшигинде кенже уулу калат. Үй салып бөлүнгүлө, берде жүрө бербей. Бул үй зарылдыкы, деген. Аны уккан Жаңыбай таарынып жүрдү көпкө. Атасы уулунун көңүлү оорубасын деп ошол жыл эле там салып бөлүп койгон. Кичинекей тойчук өткөрүп. Келип атамды кара, деп инисине айта албаганынын себеби да ушунда. Ошол айткан сөзүнө азыр катуу өкүнүп турду. 2 күн өткөндөн соң барып канымды алып келишти. Жаңыбай менен атасы анын досу Асилбек үчөө аттанышкан эрте менен. Жетип, көр жерин топтогончо 3 саат карап отурушту. Булар жеңил машина менен башкан эле буюмдар ага баткыдай эмес. Эмне кылаарын ойлонуп турганда жардамга канымдын өгөй балдары келди. Кыжалат болбоңуздар, деди 30дардагы балжайган бети жалпак сары жигит. Больницанын тез жардамын машинасына айдайм. Ошо менен жеткирип коем. Эптеп өгөй энеден кутулуунун айласын кылып аткандары айтпасы да түшүнүктүү болуп турган. Атасы менен азбы көппү чогуу жашап, ысык суугун кошо бөлгөн аялга тил үчүндө болсо да жылуу сөз айтып узатканга бириси да жарабады. Жети өмүрү жерге кирип, өгөй балдардын кылыгынан уялган каным батыраак машинага чыккан ашыкты. Алдыртаан сүйлөшүп койгонго Назгүл кошо чыкты. Жансыз буюмдай кылып жүктөп ийбей, мен кошо барайын. Кантсе да жакын болуп калдык эле. 3 жыл кошуна туруп, башкалар укпасын дегенсип, акырын Жаңыбайга кайрылды. Үйгө жетери менен бир кочкор союп, кошуналарды, урук тууганын жана айыл аксакалдарын чакыртышты. Молдон алып келип нике окутушту. Келген меймандар тамагын жеп, бир убакка чейин аңгемелешип отурушту. Төзөк, деди Жаңыбайга төрдө отурган Орозбек аксакал. Белгилектүү баланын ишин кылдың оолум, кем болба. Калптан куру намыска жетеленбей, атаңды ойлопсуң. Эң калган эски тамдагы картаң күгүдөй кылып үңкүйтпөй, эки баштуу кылганың эң дурус иш. Өркүнүң өссүн, балам. Анан үйлөнгөндөргө батасын беришип таркашты. Баары кеткенден соң үйдө экөө эле калды. Үңкүйү бири-бирине тик багып карай албай, сөздөрү да коошпой, кенен салынган калың төшөктө эки жакты карахан бойдон уктап калышты. Кийинки күнү уйкусу качып, эртеле турган каным кечээден бери киши басып чаң болгон далисти тазалап, сырткы тепкичтерди шыпырды. Жаңы апасын байкаганы атайын эрте келген Жазгүл экөөнүн кобурашып, чай ичип отурганын көрдү. Каным балдар үйүндө чоңойду. Ким болду экен менин атам менен апам деген ой аны өспүрүм куракка чейин түпөлүк кылып жүрдү. Атенен баары бир келет бир күнү деген үмүт жашады көкүрөгүндө. Бой жеткенде ага деле ишенбей калды. Албетте кээде атасы менен апасы келди деп көбүнчө кыздардын, сейрегирээк балдардын атын эсте алчу.
Алып кетишчиларды, калгандарга белек бечкек таттууларды кырматып, бирок канымдыкы табылбады, келбеди. Сулуу, татынакай кыздардын баарын ата-энеси алып кетмейинче өзүнүкү келбешин эстүү кыз канчалык ырайымсыз чындык болсо да чыдап түшүнүп жетти. Мектепти бүтөөр менен кесиптик окуу жайда тигүүчүлүктү үйрөндү. Көк жаңактык жигит ала качып кетти. 20га толгондо өз очогун таап, үй бүлө күтүштү самаган кыз унчукпай макул болду. Көбүрөөк ичкенине, бекер постугуна да маани берген жок. Оңолорун күттү. Кыз төрөдө 2,5 жыл өтүп, дагы бир кыздуу болду. Бакы жок, дагы жок. Күйөөсү 3 шериги менен карактоого катышып, дүкөнчү аялды кокустан өлтүрүп алышты. Ар бири 25 жылдан мөөнөт алып темир тордун ар жагына кетишти. Мүмкүн түрмөдөн чыгып келсе, кайра жашоону улантып жашай бермек беле. 19 жыл өтүп, мына чыгам деген эри түрмөдө кургак кучуктан өлдү. Ал кезде 2 кызы турмушка чыгып, өздөрүнчө түтүн булатып калган. Улуусу 25-те, кичүүсү 22-де эле. Күйөөсү өлгөндөн кийин канымды ал үйдө кармап кала турган эч кандай себеп калбаган. Жалал Абад шаарындагы калкты тейлөө үйүнө пул жуугуч болуп орношту. Көк Арт микрорайонундагы бир жатаканадан орун алып жашай баштады. Бир башка канча жыгым кетмек эле. Бир калыпта күндөр өтүп жатканда какаганга муштаган болуп союз урады. Дагы бир жыл иштеди ал жерде. Качан гана айлык маалында берилбей, кечиктириле баштаганда ал жерден кетти. 1994 жылдын күзүндө мурда чогуу иштеген Карадарыялык тааныш эжеси аяшынын аялы өлүп 1 жылдан бери ылайыктуу келин издеп жүргөнүн айтты. 1-2 көрүшүп, ошого баш кошту. Жумшак, акылдуу киши эле анысы. Бирок 3 жыл жашабай, ал да кетти, жүрөгү кармап. Өгөй болсом да жербей, уш жерде калсам жакшы эле. Баарына кайыл болуп ушулардын балдарын карап отурмакмын деген алсыз үмүтү ишке ашкан жок. Атасы өлөөрү менен балдары ачык эле билдиришти. Бул үйдө канымга орун жок экенин. Кандай кылаар аргасын таппай отурганда, алысыраак кайнысынын айылы Назгүл камбарды таап келди. Мына ушундай менин баяным, деди кейиштүү. Туулган деле тагдырым тайкы, бейтаалай түрүлгөн экенмин. Жалаң эле курулай үмүт менен өтүп келатат өмүрүм. Кыздарым өздөрү араң жашайт. Байкуштарым чакыра берет, баргым келбейт. Кесепетим ошолорго да тийбесин деп корунам. Эми сизге узун өмүр, бекем ден соолук берсин Кудайым. Болбосо эмне кыларымды да билбей калдым. Үйдө чалгыз экениңизди уккандан кийин гана көндүм. Чогуу жашаган балаңыз болгондо келбейт элем. Канымдын айтканы камбарга катуу таасир берди. Жакшы жамандын кадырын билип, айылдагы аксакалдар катарын толуктай баштаса да токтоо кармай албады өзүн. Көзүнө жаш айланып, каңырыгы түтөдү. Бир кыйлап үндөбөстөн отурду. Үйдөгү аял кадырын баркын кемпиринен айрылган соң толук түшүнгөн, эми ушул аялды колунан келишинче аздектөөнү ойлоду. 20дан ашуун кою, 5 кара малы менен 1 аты, 2 бээси бар эле камбардын. Кыздары менен Жаңыбайды чакырып, 1 кой союп коноктоду. Ар бирине 2ден кой берди. Саап ичип аткан чоң кара уйду алып калып, калган 4 уйду торпокторунан ажыратып кыздарына бирден карматты. Жаңыбайга тору бээни ыгарды. Эми үйдөгү раматлык апаң урунган буюмдардан каалаганыңарды алып кеткиле, деди камбар. Табери кылып урунасыңар. Кокус кийин үйгө келсеңер, чаң басып же күйөө жеп аткан болсо ичиңер ачышат. Бизге 2 табак менен 4 чынык калса жетет. Алып кеткиле. Үйгө келери менен кулуптанып турган бөлмөлөрдү ачышып, ичиндеги нерселерди алдыртаң көздөн өткөрүп аткан кыздарын байкаган эле, ошондуктан каалаган буюмдарын алып кетсин деген чечимге келди. Мынча буюмду качан, каякка урунмак? Андан көрө ушулар алып кеткен оң. Малды бергенинин себеби да ушунда. Ташты эриткен аш. Бирден уйлуу, 2ден койлуу болгон кыздардын кабагы ачыла түштү. Апа адамга эле эмес, акылы жок айбанатка да кымбат эмеспи? Ызаланып турган кыздарынын жайкап коеюн деген камбар болгон жандыкты ошон үчүн 2ге бөлдү. Өлгөн аялынын өлүшүн балдарына берди. Калган жарымы өзүнө калды. Калган жашоосун жаңы актай барактан баштагысы келди.
Қалған малды екіге бөлөбүз эми, деп күлді қанымға балдары кеткенден кейін. Бүгүндөн баштап бээ менен кара уй торпогу кошулуп сеники. Койдон 5 туары сага, мага 4 торпок менен 12 кой жетет. Атты той тамашага менен аксакалдарга кошулуп. Тамашалап атат деп түшүнгөн аны. Бирок кемпиринин жылдыгы өткөндөн кийин алдына Жаңыбай менен Жазгүлдү отургузуп аманат кылды. Бээ менен кара уй 5 кой канымдын үлүшү. Жаман айтпай жакшы жок. Бир нерсе болуп кетсем, талашпагыла каралдым. Калган жанды кызарылы көңүргө. Элге кеп сөз болбостон ынтымакта бөлүп алгыла. Акылым тунук маалда айтып коеюн деп атам. Туура түшүнгөн. Ошентип жашап калды экөө. 11 жашка кичүү болсо деле жаштын иши жаш экен. Камбар өңүнө чыгып жашыра түшкөнсү да. Тамаркада жер касса да чогуу казышат. Малды караганы да бирге чыгышат. Уй сааганы чыккан канымга шерик болот камбар. Малга ишенич жок. Челип же тээп койбосун дейт. Байкагандар шылдыңдап тамашалап жүрдү. Ар сөздү бир айтып, этибарга албайт. Кайра өздөрүнө жоопту катырып берет. Канымга акылга дыйкан камбардын ой жүгүрткөнү, сүйлөгөнү ооду бейм. Өзү да мурда айтаар кебин ойлонуп айтчу. Куймак улак ургаачы күйөөсүнө жөн эле аялган эмес, эң жакын сырдашы болду. Камбардын үстүнө кыл жуузбай карады. 2 күн катар кийген көйлөгүн 3-чү күнү мойнуна илгизбеди. Иштейине, табитине жараша тамак жасап жедирди. 2 адамдын убаракерчилигине канча кубат кетмек. Аяр мамиле менен жакшы сөздүн, камдуу турмуштун таасири тийип толукшуган каным аялдык бакыттын даамын ушу камбардын эшигине келгенде гана таткансы да. Башта туут моксон болгон абысын ажындарынын, эринин, досторунун аялдарынын күн өткөн сайын өзүнө сый артты. Той тамашага катарлашып тизилип бараткан аялдар менен бирге басат. Жаштар каным чоң апа, улуулары жеңей деп кайрылып, илгертен эле ушул айылда жашагансып биротоло көнүп калды. Бир күнү Шамалды сайда жашаган кызы келген күйөө баласы менен. Камбар кой сойдуруп мейманчылады. 4 кабат үйдөн 3 бөлмөлүү батыр алышыптыр. Анысын апасына айтып мактанып, жакында чакырышаарын айтты. Апасынын бактысына жетине албай байкуш кыз Камбарды да ата деп алган. Айткан маалында барып, каалаган буюмыңарды алгыла деп бир торпоктун акчасын кошумча кылышты. Арзан экен сатып алам десең, 2 бөлмөлүү батырды жакшы 2 уйдун акчасына бергидей. Бирдемени пикирлеген Камбар сатыла турган үйлөр тууралуу астейдейил сураштырды. Зерикпей батырдын бардык булуң бурчун изилдеп чыкты. Кыздын үйүнөн кийинки күнү келишти. Салима баш болгон кыздар эми төркүнүнө сейре каттап калган. Ханке менен кыз жүрөгү атага күйүмдүү эмеспи. Өздөрү келбесе да балдарына тынбай дайындашат. Таятыңдан кабар алып кел, дешип. Камбардын жээн неберелеринин дээрлик баары канымды тайыны дешет. Өз тайнеси өлгөндө көпчүлүгү жаш эле. Андан бери мына 10 жыл өттү. Апаларынын эле кабак бүркөгөнү болбосо, балдарга айырмасы жок. Жашырагына кант, момпосуй кармататканым, студенттерине акча берет пенсиясынан. 76-га чыкса деле Камбар бирдемеге зарыктырбай карайт. Анан ушинтип айылчылап келип калган жээндерге бербесе акчасын кайда жумшамак эле? Салиманын уулу Билимбек хакимчиликте иштечү. Жумушунан эрте бошоп, карыялардын абалынан кабар алып кетмекчи болуп келди күндөрдүн биринде. Дарбаза жабык экен. Бир-эки жолу даңкылдатып уруп көрдү. Эч ким укпады окшойт. Бактын этегиндеги жапыз чыгач кашааны аттап өтүп, үйдүн алдына барды. Колунда чал кемпирге арнап алган базарлык бар болчу, ошону калтырып кетүүнү ойлогон. Болбосо дарбазадан ары эле кете бермек. Терезенин тушуна келгенде үй ичинде кобурашып отурган таятасы менен тайнесин көрдү. Айнектен өткөн күн нурунун таабына далысын салып отурган таятасы алдыга эңилип, ортодогу бирдемеге карап отурат. Маңдайында тайнеси күлүмсүрөп, абышкасынын жүзүнө тигилген. Билимбекти байкашкан жок. Экөөнүн тең ою ортодогу нерседе. «Ой, жүрбөйт бекен эми телмирип отура бербей», деп күлүп алды тайнеси чалын тамашалайды алга чаап. «Жарым саат болду го?» Токто, ойлонуп анан жүрөбү?» деди Камбар кашын керип, утулуп жатканго.
Şaştıra öğredi eкен da. Şahmat oynap oturuşuptur. Böt deti oyunda eş nese menen işi jok ekönün. Qarap turganын bayqap qalsa uyalbaсын dep артқа кетенчик деген Билимбек дарбазаға жеткенде үн салды. Тайта, о тайта. Ошондо гана дүпүрөгөн дауыс угулуп калга ачылды. Жолугун оңдонуп каным чыкты, артынан Камбар. Кел садаган кетейиним. Кучактап бетинен өптү небересинин. Тынчсыңарбы? Кайра ичкери киришти. Дастаркан салынып, чай ичилди. Ошол бойдан кеч киргенде гана кетти Билимбек. Хабасына айтып берди анын тайтасы менен тайнесинин шахмат ойноп, жаш буладай тамашалашып сүйлөшүп отурганын. Уулунун жадырап, көргөнүн айтып күлгөнүн угуп, Салима башкача бир сезимге кабылды. Атасынын кайра үйлөнгөнүнө көп убакыт болсо да, ичиндеги өктөсү сын элек болчу. Тааныштарынан канымдын чыйрак экенин, атасынын үстүнө чаң жугузбай карап, сыйлай турганын көп укту. Аны өгөй энесинин эл көзүнө көрүнүш үчүн кылып аткан амалы деп ойлоп жүрдү. Эч кимден кымындай да жаман сөз укпады бул аял жөнүндө. Ага чуусу да келди, итатайы тутулуп, алдыртан атасына жаман мамиле кылуусун, аны элдер айын кеп кылуусун каалады. Угаары менен келип канымды чачтап, уруп сабап үйдөн кууп чыгууну санап да жүрдү. А бирок кандай болбоду? Билбегендер өчөшкөнсүп, учураган жерде кайра аябай сонун аял таап берипсиңер атаңарга. Кем болбогула айланайындар. Караганда жалгыз калгандан жаманы жок деп алкап жүрүшпөдүбү? Ан сайын Салиманын кыжырын кайнатып. 10 жыл өтүп, мынеме өзү ошол каным атасына тийген 55 жаш куракка жетип келди. Ой пикири, жашоого болгон көз карашы өзгөрдү. Атасына болгон таарынычын ичине жутуп, Салима атасы менен канымды конокко чакырды. Ошондон баштап өзү да сиңдилерин кошуп атай эшигине каттап калды. Камбар сезди кызы бул аракети менен өзүнөн үнсүз кечирим сурап жатканын. Эч нерсе болбогондой эле мамиле кылды кыздарына. Аларга таарынганда кайсы абийирди тапмак? Кайра ичегисинде тунгун майдай болуп, ич көптү кылган жагымсыз сезимден кутулду. Арадан дагы 6 жыл өттү. Алдан тая баштаган Камбардын малы жанын карашканы Жаңыбайдын уулу Азамат келген келинчеги менен 2 жыл Россияда иштеп тапкан акчасына машина, биртке жанды калган. Зарылбек дали Бишкекте жашоосун биротоло шаарга байлап алган ал. 500 000 сом берип, Жаңыбай инисинен атасынын үйүн ажыратып алды. Акча туткан киши болуп, алгач Зарылбек акчаны алгысы келбеди. Мен разымын, ала бериңиз үйдү бекер эле, деген. Атасынын жанында көбүрөөк жүрүп, акылын уккан Жаңыбай ага көнбөдү. Кой экем, үйдө сенин акың көбүрөөк. Ыраазы болуп кой ушул акчага. Балдарыңдын бири тамташтуу болгусу келсе кошумча кылып коерсуң, деп. Күндөрдүн биринде эртең менен Салимага Жаңыбай чалды. Атам катуу ооруп атат. Тез келе калыңыз, деп. Эжеси дароо эле түшүндү эмне болгонун. Керектүү чүпүрөк чупуракын алып, эрине машинасын айдатып, дароо жолго чыкты. Келгенде эшиктин алдына адамдар топтолуп, боз үй тигип жаткан экен. Чыңырып ыйлап машинадан түшкөн Салиманы 2 келин чыканактан жөлөп, ичкериге жетелеп кирди. Тууган уругу, таанышы көп аксакалдын таажиясына киши аябай көп келди. Эртеси күнү 5 намаздан кийин Камбарды түбөлүктүү ордуна жайгарып келишти. Каным менен тиктеши отура берүүнү эч ким каалабады окшойт. Биринчи бейшембилигинде эле баары үйлөрүнө кетти. 40-на чейин шаршемби күнү келип, эртеси күнү түш болбой жатып кайра кетишет. Жалгыз гана каным калат. Таңга маал келип, өкүрүк салган Жаңыбайга кошулуп оңшуп ыйлап, моңдуу кошогун кошот. Саар менен кайнагана, чайым элең манабым, саардан кечке бир болгона, пайым элең манабым, 5-тен жолу 5 эшига, 5 манжаң тийбей ачылсын, о майдай көп периште, өхү, жаныңа 5-тен сабылсын. 5-тен 5 дарбаза калити, 5 манжаң тийбей ачылсын, берекелүү жан түгөйүм, бетиңе 5-тен нуру чачылсын. Керемет жаның өтүп тура, эми бара албайбыз жол салып, манабым 5 болсун жатканыңа, өхү, эми ала албайбыз кол салып.
Jannattın törü jaylansıňa, janıňa beş berişte otursun. Manawym janıňda köp berişte ha, oğuzuňa kelme doltursun. Ey! Özünün jaşyda elüni ortulagan Jaňybay ögöy enesinin koşkonuny ugup taň kalat. Kançalagan ölüm ötürükke katyşyp mınday çyn jürekden sızdagan muňdu jana ukkuluktu, koşuktu gerek bolja. Atasy jaň ölgende ökürüp gelgen kişilerdi görüp gözün jaşta öksüp jatgan. Hiç kim jokda adasynyň ölgeni dile ança bilinbey, günümdük görtirlik menen alek bolat. Kaçan gana mintep sırtta özü kalıp, içkeridegi ögöy enesi kanımdan koşoğun tındaganda kaňyrga tüteydi. Önsüz şolokta buylaydı, jaşyny güldatip. Unkangan koşok bütkönde boz üýge kiret gözüni arçyp. Kirkirep Kur'an okuydu. Atasy menen eçaak ölgen apasyna sowun bagıştap. Anan çoğu çay içip oturganda ayalın anan ögöy enesini tikteydi. Jakşy katın tura kelgen eken atama. Bu çazgül kanday bolor eken karganda degen oy meýesini aralap ötedi. Oşentip Kambardyň 40-da geldi. Bir gün murda tuğan uruk koňşular topdoluşyp soğumun soygon tön bir wakka çeýin et menen çuçuk pişirişde sabizini arçyp tuğrap ertenkiге daýardaşdy. Kийinki günü düşke çeýin eldi tarkatyp boz üýdi da bozuşdy. Kıraak ayal ile kanım. Kambar kaza bolgon künden baştap ta uşul minutga çeýin ögöy kızlarynyň hemi ne kılar eken bu? Hataýyz menen apawyzdan kalgan öýge uşu ýelik kılıp kalaby? Degen ünsüz surawlaryň bet gelgende gözünden okup, burulganda jon terisi menen sezip geldi. Al Turgay Kambardyň kiçik kızının "Kızlar alıp giterimi?" dep ataýyn uguzup aýtgan sözünde kulak çalgan. Açynynda çalyp ölgönden bir jumadan soň ele getkisi gelgen. Bir okantbedi, özüm bastı. 16 yıl oňoý wagtby. Jalan urmat syýga, aspiyet mamlege bölünüp jaşady. Bir jolu da küýösünün jaman sözüni ukpady. Bir otola 40-na çeýin aza kütüp, Kambardyň arbagyň syýlugyny çeçken. Bozuýdy bozup, orundagy töşelgen samandy topdop atkanda kök tüsdögi juk taşuwçy maşyna tutup kaldy. İçinen beýtanyş kişi menen kanymdan küýö bolasy düşdi. Girip Kur'an okugandan soň tamak berelemi mantarga dep jetilip ketişdi araga. Kızı erteň menile gelip kalgan ele. Jaňybayga tanyş bolup kalgan al. Kambar tiriýüsünde dire gelip jürüp. Japa keç, meýrimdi kız. Jaňybay, içkerige Kur'an okup goýçy kaglaýyn, dedi kanım çarçaňky ün menen. Arda turgan özünün kızın koşa çakırdı. Ayzat, sen de gir beri. Bağırыңar kele bergile. Ayıldın moldosu getilegen Jaňybayga koşulu boşulu girdi. Üýge girip kıraatı menen uzun sürödün okup dua kıldı. Bar betke alakan tartıp bada kılgandan soň kanım oturgandardy kıdırata tiktedi. Jaňybay, kızlar, emi maka uruksat bergile sadaka bolayınдар. Keteyin men da. Çaldın 40'ı ötkönçe oturam dep koygan elem, wagtysy geldi. Ögöy enesin ketdi açyk aýtpagany menen, "Kalyňyz, bizge bolbasa da azamatyň baldaryna çöňüle bolup kaldyňyz ele" dep bir oz aýtkanga daýbady Jaňybay. Oşo sözde aýtary menen kempir kalıp geççüdey sezildi. Jüreksüp, ekanjy uyku kepdeldi. Gözleri jandana düşkön högöy kızlaryny karady, birinden de waýym baýkalbady. Teskerisinçe çyndap aýtyp ataby degende kızyk oturat. "Kaýakka barmak eleňiz eje?" dedi Salima. "Ketdigen hiç kim jokka. Otura beriňiz üýrengen öýüňizde. Azamatyň baldaryny erkeletip." Singiller menen Jaňybay baş bolup tekşi Salimany jaman göz menen dikleşdi. Salima da çyndap jakşı görgöndükden emes, balkim göbürök ayagandyktan aýtgan bolça. Anysyn kanım sezip turgan. Oşentse öz kızının aslında Salimanyň oğuz uçundan aýtgan sözü göňülen götürdü. "Rahmat sadaka bolayınдар. Ataňar menen jaşagan 16 yıl içinde bir joluda jaman sözüňizde kulagym çalbady. Jakşı mamile jasadyňar. Razymyn. Ataňar menen birge jaşagan gündörüme, kılgan kızmatyma. Bilip bilbey, tuğra emes süýlep, kapa kılsam meni geçirgile. Kaýerge barataymy dep ta 40 jalat bolbogla," dedi kempir gödörünkü doğuş menen.
Атаңар 8 жыл мурда эле Шамалды сайдан 2 бөлмөлүү батир алып берип койгон. Өлгөнүмдөн кийин үй талашпай кызыңдын жанына барып жаша деген. Түйүнүп, буюм тайымдарды даярдап койгом. Балдарга айтып жүктөт, жаңыбай. Узак жол түнгө калбай жетели. Баары жерди тиктеп унчукпай калды. Жаңыбай сыртка чыгып, Азаматтын досторуна айтып жүктөрдү ташыта баштады. Жарым саат өтпөй машинадагы жүктөрдү чырмап, таңышып, жолго даяр болду. Кыздар да Куран окутуп үйдө ыс чыгарган атышат. Кантсе да байкуштарыма ата ордунда ата болуп калды эле. Баскыла, Салима менен Жазгүл, мени жеткирип кергиле. Ушул үйдөгө жакын деп эсептегендерине кайрылды каным. Бүгүн түнөө эртең келесиңер. Машинага чыгаарда гана Азаматтын келинчеги боздоп чогулган кишинин баарынын көзүнө жаш алдырды. Казан боюнда идиш жууп отуруп болгон сөздүн баарын укпай калган экен, дарбазанын алдында өпкүлөп ыйлап келе жатты темтеңдеп. Эне, кетпең, энеке, кетпең. Башка сөз айтпай, булугуп ыйлаган келинди сороткону эч ким батынбады. Бир ошол жаш келин чындап ачынып жатты канымдын кеткенине. Балдарын карашып, кеп кеңешин айтып отурчу мээримдүү кемпирсиз жашоосу эми кандай болоорун элестете албады. Кетелекте эле жүрөгү кусага толуп чыкты. Келип турам тынбай садака болоюнум десе, ыйлаба, менин жүрөгүмдү оорутасың эми. Деген кемпир жаш келиндин башынан сылап туруп, жаңыбайга карап айтты. Малда калган азыраак үлүшүмдү сатып бер деген оюмдан кайттым. Ошол бир уй менен койлорду Азаматка ыйгардым. Чалдыкын өзүң бил. Жүрүп кетти машина. Көздөрүнө жаш айланган көпчүлүк, жүзүн 2 колу менен басып, уңулдаган келин калды. 8 жыл мурда Шамалды сайда чындап үйлөр арзан болчу. Кызы жашаган кабаттагы кошунасы үйүн сатаарын айткан. Андан мурдараак камбарда күйөө баласына үй карай жүрүүсүн дайындаган болчу. Оңдой берди болуп, ошол кошунасынын үйүн сатып берди канымга. Кемпирине ыйгарган бээни кулуну менен ага кошуп уюн, койлорун пулдады. Акчаны санап берип, кагаз иштерин бүтүрткөн. 2 жыл ашык бош турган үйдө күйөө баласы өзү менен иштеген кесиптештерине берди батирге. Айына 2000ден төлөп жашай турган болду ал. Батирдин акчасын кызы топтоп жүргөн. Атасыз чоңоюп, бар жоктун кадырын билген канымдын кыздары турмушка чыйрак болчу. Камбар каза болоор менен үйдү бошоттуруп, 40-на чейинки убакытта бир сыйра ремонт кылдырышты. Жыгач терезелерин пластикке алмаштырып, жаңы эшик койдурушту. Кымбат туш кагаз чаптатып, кооз люстраларды илдирди. Эмеректерди да жаңы сатып келишкен эле. Мына бүгүн көчүп киргенге да даяр кылып, конок тосконго даярдап коюшту. Апасына кылган мамилесин көрүп, камбарды өз атасындай санаган канымдын кичүү кызы дасторкон жайдырып, этти бышыртып карап отурган. Арбак ыраазы болсун дешип, апасы босогосун эми аттаган конушту алгач камбарга Куран окутууну көздөштү. Аралык 3 сааттык жол. Наңгыраган асфальт жолдун бир жагы теп-тегиз тала, бир жагы майда адырлардан башталып, акыры көк тиреген ак карлуу тоолор. Жеткиче сөздөрү коошпой ар кимиси өз менен гана убара болуп, үн катпай келишти. Араса тойдо калган Салима уялып келе жатты. Бу өзүндү канча улгайдым. Баарын билем деген пикириң так эле туура эмес турбайбы? Жараткандын ар бир күнү улам биз билбеген окуяны, укпаган сөздү, алигиче туйбаган сезим менен биздин аңдабаган акылды тартуулап турат экен. Көргөндөн көрө элегибиз көп. Качан гана жер кучактап калмайынча, ар күнү тагдырга таң калып жүрө беркидейбиз. Трассадан бурулуп Шамалы сайга киришти. Катар тизилген 4 кабаттуу үйлөрдүн арасында экен, жүк ташуучу машинадагы буюм тайымдарын түшүргөн жок. Кечинде коноктор кеткенден соң киргизебиз дешип. Аялдар кичирээк бөлмөгө, эркектер мейманканасына жайгашты. Молдо келип Куран окуп, аш менен эт тартылды. Шаар эли тартипке көнгөндө 1 сааттын ичинде таркады. Канымдын кыздары, күйөөлөрү менен неберелери, аны узатып келген 2 аял гана калды үйдө. Машинадагы жүктү алып киришип, ордуна жайгарышты. Чай ичти жаңлап. Салима менен Жазгүл эртеси күнү кетти. Канымдын жаш кезиндеги кыялы эми ишке ашкансыды. Мына кыздарынын бири жанында,
Үй толо неберелер. Ушны еңсеп жүрбөдүбү? Ооба, аткарылды кеч болсо да. Кеч деген деле туура эместир. Ар нерсе өз убагы менен келгенде гана ишке ашат. Аны ойлоп кайра шүгүр кылат. Короодогу чурулдап көп бала ойногон аянтчага небере жетелеп чыкса да, үй ичинде отурса да бажырайып, маанайы шат жүрөт. Кээде гана коңур үндүү камбарды, анын карсылдаган күлкүсүн, экөө жашаган айылдагы үйүн сагына түшкөн эле болбосо.